Саламатсыздарбы? Урматтуу биздин каналдын катталуучулары. Бүгүн адаттан тышкары, жылкыдан тышкары корооздагы ушул уй тууралуу тасма тартай деп чечтик. Себеп дегенде өзүңүздөргө белгилүү болгондой бизде үй жаныбарлар, эмне жаныбарлар болсо ошол жаныбарлар тууралуу тартабыз ар дайым. Өзүбүздүн билген кеңеш тажрыйбаларыбыз менен бөлүшөбүз. Тажрыйба алабыз сиздерден, кеп кеңеш угабыз. Ошентип акырындап алдыга жылабыз. Бул тартып жаткан уй Галштин породасындагы Гүлзар деген уй. Экинчи туут 1,5 ай болду тууганына. Музоосу бар, эркек. Ал жөнүндө да азыр тасманын артында аягында тартабыз. Бул уй Галштин породасы. Негедир бизге бул породадагы уйлар азыр жаңылык болуп, акыркы мезгилде маалымат алып баштадык. Мен өзүм тууралуу айтсам, ушул акыркы жылдар эле ушул уй тууралуу маалымат алдым. Көрсө бул уйлар 50-60 жылдар эле фермаларда, эсердин фермаларында пайда болуп, саалып, багылып келген экен. Биздин Кыргызстанга азыр мына 2020 жыл болуп калды, 22-23 жыл болот. Жаңылык болот бул уйлар. Айтайын дегеним, биз мал чарбачылык боюнча, асылдуулук боюнча канчалык артта келатканыбыз тууралуу ушудан деле байкасак болот. Бул уй тууралуу, порода тууралуу айта турган болсок, интернетте кирип көрсөңүздөр, булар сүт багытында аргындашып чыгарылган уйлар экен. Башка уйлардан айырмаланып, булар сүт эт багытында эмес, жалаң сүт багытында. Булар жеген тойтун бардын өзүнө денесине кармабай сүткө берет экен да. Булар атайын ушундай аргындаштырып чыгарган экен. Бул мисалы үчүн 2 мал жем жеп турган, астынан чөп кетпей турган уй, көрүп тургандагыдай арыгыраак уй. Сүтүн айта турган болсок, эми уйду эмне үчүн багабыз? Сүт үчүн багабыз да. Бул уй бүгүнкү күндө 30 литр сүт берип атат. 3 мал саалат. Эртең менен түштө кечинде азыр 30 литр сүт берип атат. Жеген тойтош, кургак чөп, тартылган арпа, жүгөрү, мындай сабиз жейт. Эгерде силас жон берсе, 30 литрден дагы ашык бере турган мүмкүнчүлүгү бар уй. Бою 1,50ден ашык, 1,55ке чамалап бара турган уй. Чоң, жоош. Сааганда кол менен да саайбыз. Бул аппарат бар атайын. Муну менен да саадырат. Абдан жоош уй. Мунун артыкчылыктары ушулар. Кемчиликтери тууралуу айта турган болсок, мунда айта кетишибиз керек. Бул уй бизге жайытка жарабайт, тоо ташка жарабайт. Бул уй ушундай стойловый же болсо байлама түрү менен багыла турган уйлар. Булар талаа түзгө жарабайт. Муну үйдө кармап, ушундай байлап сүт алышыбыз керек бул уйлардан. Кемчилиги ошол. Андыктан мындай уй багабыз дегендер болсо, айыл жергесинде өзгөчө. Ошону эске алышыбыз керек. Алып алып 30 литр сүт берет деген ата 10 литрде сүт бербей калды, аксап калды, баспай калды деген нааразычылыктар болушу мүмкүн. Андыктан бул уйду бага турган болсоңуздар, алдын ала маалымат топтоп, тажрыйба топтоп анан багышыңыздар керек.
эгерде ушундай шарт болсо, бул сиздердин бардык чыгымдарыңыздарды актай турган үй. 30 литр деген бул биздин айыл жергесиндеги 2 же болсо 3 үйдүн сүтүн берет. 40 литрге чейин берген уйлар бар экен. Биздики анчалык бербейт. Балким тойып берсек чамалап барышы мүмкүн. Бирок азыр берип жаткан сүтүн айтып атабыз. Бир аз шакмар болуп атат эми. Туура түшүнүңүздөр, бул байлама жол менен болгондон кийин кааласак дагы баары бир түнкүсүн чыгат, чампасына жатып алат дегендей. Ушундай шарт болуп калат. Негизи буларды фермаларда атайын жууп, тазалап тура турган шарттар бар экен. Эми азыр кыш мезгили бизде андай шарт жок. Андыктан бир аз кир болуп атат. Туура кабыл алыңыздар. Андыктан ушундай үй багам деген ойлоруңуздар болсо, ошол Галыштын породасындагы ой. Биз да бул үйдү сатсакпы деп бир аз үй бүлөбүз менен акылдашып атабыз. Себеби ошол үй бүлөлүк шартка байланыштуу да. Балким ал маселе чечилип калса, сатпай калабыз. Бул эми уй сүт завод да. Жей берет, сүт бере берет, 30 литр сүт берет мүмкүндө. Азыр музоос тууралуу дагы тасма тартабыз. Желиндери абдан жумшак. Саганга дагы ыңгайлуу. Музоосуна тартайлы. Так, бул музоосу 1,5 айдан өтүп калды. Жасалма уруктандырып туулган Фердинанд деген букачар. Атасы букасы Абердин Ангус деген билесиздер, кара түстөгү эт багытындагы букалар бар, уйлар ошордун аргамдаштырылып туулду. Бул эми эт сүт багытында бука болуп калды да. Энеси Галыштын, атасы Абердин Ангус. 1,5 ай болду, азыр тирүүлөй салмагы 100 килограмм тегерегинде болуп калды. 1,5 айда торпок менен. Базардагы 3 айлык, 4 айлык торпоктор менен жайгашып турган торпок. Bir günde 7 litre süt içip atat. 3 litre temelen düştü 2 litreden içet. Büt çöp kaldı. Bakal jep atat. Saman, arpa saman. Jem jeyt. Bunday savizdi çörkadan ötüp koyuyoruz. Saviz jeyt. Адан чыгары ошол кормовой добавкаларды кошуп берип атабыз. Буюрса өсүш жакшы. Чоң жакшы бир бука болот буюрса. Фердинанд. Фердинанд деген уулум койду атын. Мультфильм бар бука жөнүндө. Чоң бука жөнүндө. Ушундай бука болсун деп. Жасалма уруктандыруу жол менен туулган музоолордун көпчүлүгүңүздөр билип калдыңыздар. Негизи биз ушул ыкмага өтүшүбүз керек. Себеп дегенде бизде кандай багылат айыл жергесинде? Уй, сукунаажын жайытка чыгат, жайлоого чыгат. Жайлоого букачарлардын букаларын чыгарат. Ал букалар жакынкы эле өзүнүн туугандары болуп чыгат. Же болбосо кичинекей букалары аралашып айтор уруктандыруу маалында асылдуулук жоготот да биздечи.
атайын жанагындай чоң племенной букалардан качпай, болгон букадан кача берет. Анан жанагындай эчкидей болгон уйлар 10 литрге жетпеген сүт берген уйлар же болсо кичинекей мүйүздөр каркайган букалар пайда болот да. Андыктан биз бул жасалма уруктандырууга өтүшүбүз керек. Мунун артыкчылыгы өзүң каалагандай порода, эт багытындагы, сүт багытындагы, эт сүт багытындагы өзүң каалаган породадан качырасың. Уруктун тазалыгы, жана жугуштуу оорулар болбойт. Көп артыкчылыктары бар да. Андыктан ушул ветеринарлардан айткан кеп кеңештерин угуп, ушул жасалма уруктандыруу жолуна өтүшүбүз керек. Уйлардын санынан сапатын өтүшүбүз керек. Деги эле уй эмес, жалпы үй жаныбарлардын санынан сапатына, асылдуулугуна өтүшүбүз керек. Бесек болбойт. Жылдан жылга малдарыбыздын асылдуулугу начарлап баратат. Могул мүйүзүн байкасыздар, токол. Мен атайын бул китептерден окуп эметип атам. Негизи бул уй баласына мүйүз, ошол мүйүздү өстүрүү үчүн организм көп деген өзүнө керектүү заттардын баарын мүйүзгө жумшайт экен өстүрүш үчүн. Кальций көп кетет экен ал жерге, мисалы үчүн. Ошолчу кальций денеге калбай ошол мүйүздү бекемдеш үчүн, өстүрүш үчүн кетет экен. Андыктан мүйүздөрүн кичинекей кезинде эле атайын дарылар бар экен, ошолорду шыбап, мисалы үчүн өнүккөн мамлекеттерде мүйүздөрүн өстүрбөйт экен. Себеп дегенде пайдасы жок. Организмдеги азыктар кетет. Экинчиден ал мүйүзү менен бири-бирин сүзүп, бири-бирине травма кылат, музоо салдырат. Андыктан муну дагы биз колго алышыбыз керек экен. Жаткан жери бул жер бакал төшөп коебуз. Тардык кылып баратат эми. Жүрсө дагы бир ай чакармасак, анан башка жерге орун алмаштырабыз. Андыктан туугандар, ушундай мен эми өзүм мал догдур эмесмин. Андыктан айрым терминдерин, айрым нерселерди туура эмес айтсам, оңоп түзөп коесуздар. Бирок билген тажрыйбам менен бөлүшүп атам. Айрымдар айтышы мүмкүн, эмне эле үйүндөгү малдын баарын тартып эле бизге мактанып атат деп. Бул жерде эч кандай мактаныч жок. Бул жерде ошол тажрыйба бөлүшөлү. Негизи адам баласы бири-бирибиз менен тажрыйба бөлүшүп үйрөнүшүбүз керек. Билген нерсебизди айтышыбыз керек. Бардык тармакта. Андыктан туура кабыл алыңыздар. Мен ушул сиздер менен аз да болсо ушу билгеним менен бөлүшөйүн деп ушундай тасмаларды тартып жатам, туугандар. Баарыбыз эле көп нерсени биле бербейбиз. Мен да көп нерсени билбейм. Атайын китептерден окуп атабыз. Анан дагы айта турган нерсе, ушу жанагы Галштин пародасында уй боюнча, энеси боюнча. Алардын да бир кемчилиги күйүлөө мезгили буларга абдан тынч өтөт экен, башка уйлардай болуп, мөөрөп, же болбосо башка белгилерди бербейт экен. Андыктан ошондой уй бага турган болсоңуздар, ушу күйүлөө мезгилин жакшылап сааган мезгилде, чөп салган мезгилде көз салып байкасаңыздар эле билет экенсиздер. Андыктан кайрадан эфир аркылуу жолукканча сак саламатта болуңуздар. Биздин каналга катталыңыздар, комментарий жазыңыздар, лайктан басыңыздар. Канчалык биздин каналга лайк басылып, комментарий жазылса, интернет, YouTube аны башка адамдарга дагы сунуштайт экен. Андыктан сиздер үчүн андай деле оорчулукту жаратпайт. Күчтүк
болсо лайк басып коюңуздар. Биздин канал 3000 катталуучуга барып калыптыр буюрса. Борбор Азия, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, Россиядан баштап көрүшүп атат. Өздөрүнүн каалоо тилектерин, сын пикирлерин жазышып атат. Биз аны кабыл алып атабыз. Андыктан сиздер дагы четтеп турбаңыздар. Туугандар, кайрадан эфир аркылуу жолукканча сак саламатта болуңуздар.